Баарыңыздарга салам. Эмне болуп жатат Кыргызстанда? Ойгонуп туруп көзүм ачсам эле Ташиев жумушунан бошотулду деген жаңылыктарга бүт маалымат ленталары толуп кетиптир. Бул тема тууралуу канчалык ачык айкын сүйлөшсөк болот экен мен билбейм. Неге дегенде өзүңөр билесиңер. Чүт-чүт азыр не тооrak сүйлөп койсоң эле эшикке келип такылдатып калышы мүмкүн. Ошол үчүн биз Кактус медиасынын сайтындагы маалыматка таянып, бүгүнкү болгон хронологияны гана карап өтсөк, ой пикирлерибизди башка чыгарылыштарда айтып кетебиз. Анда эмсем сайтка карылайлы. Эмне үчүн Кактус медиа? Мени билишимче бир гана ушул сайт тастыкталган, текшерилген маалыматтарды чыгарганга аракет кылат. Саат 16:33 Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна 71-беренесине ылайык Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бардыгына аябай катуу күтүлбөгөн жаңылык болду окшойт бул. Бир сааттан кийин саат 17:27 Кыргыз Республикасынын президентинин жардыгы менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бир катар орун басарлары кызматынан бошотулду. Документке бүгүн кол коюлуп, жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирди. Ал жарлыкка ылайык ГКМБнын биринчи орун басары Курбанбек Абазов, ГКМБнын орун басары кибер коопсуздук камсыздоо боюнча координация борборунун директору Даниэль Ирсалиев, ГКМБнын орун басары Элизар Усмановдор жумушунан алынды. Саат 17:57 ГКМБнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев дарылануу үчүн Европада жүрөт деп билдирди Кактуска кабардар болгон булактар. Алардын айтымында Ташиев бир нече күн мурда дарылануу үчүн Кыргызстандан Германияга учуп кеткен. Саат 19:36 Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамынан чыгарылды. Саат 20:41 Садыр Жапаров жарлыкка кол койду жана эми мамлекеттик коргоо кызматы президентке карайт деген жаңылык чыкты Кактуста. Саат 19:37 Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз кызматчысы Аскат Алагөзов Facebook социалдык тармактагы баракчасына Камчыбек Ташиевдин кызматтан кетиши тууралуу Садыр Жапаровдун сөздөрүнө мурда берилген комментарийди толуктады. Бул комментарийлерге ылайык мурдагы сөздөрү айрым адамдар тарабынан бурмаланган же туура эмес түшүнүлгөн дейт. Алагөзов кошумчалагандай, сөз Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев жана Камчыбек Ташиевдин атын пайдаланган башка адамдар тууралуу болуп жатат. Алар ар кандай адамдарга, Жогорку Кеңештин депутаттарынан тартып, коомдук ишмерлерге жана интеллигенция өкүлдөрүнө чейин чалып, ар кандай аракеттерге үндөп, генералдын тарабына өтүүгө чакырышкан. Менин журналисттерге берген комментариим бурмаланган же туура эмес түшүнүлгөндүктөн тактоо киргизүү керек деп эсептейм деп жазып өткөн Алагөзов. Белгилеп кетүүчү нерсе, Кактус сайтында маалымат орус тилинде берилген, кыргыз тилине жасалма акылдын жардамы менен которгонго аракет кылдым. Дагы 5-6 сааттан кийин бизди кандай жаңылыктар күтөт, эч ким билбейт. Биздин каналда калыңыз, лайкты басып коюңуз, каттала кетиңиз.